Жалал Абадты маданият тармагында эмгектенген чыгармачыл инсандар жакынкы арада Бишкек шаарында Жаныбек казы аттуу спектакльди алгачкы ирет коюшту. Бул иш-чара тарых жана маданият жылына арналган. Биз ошол кишинин өмүр баяны жөнүндө атайын бир чоң тарыхый драманы даярдап, алгачкы ушундай бет ачарын Жалал Абадта кылганбыз. Бүгүн биринчи жолу Бишкекке алып келип, ушул Кыргыз драма театрында ойнотабыз. Жолго чыксаң ала жүргөн жартынан, ады эч ким ала келбей. Чыгармада тарыхый инсан Жаныбек казынын жашоо таржымалы баяндалып, анда учурунда куугунтукка кабылып, эли жерин таштап башка аймакка көчүүгө аргасыз болгон казы жөнүндө кененирээк чагылдырылат. Айтмакчы анын урпактары Кытай, Пакистан жана Памирде жашайт. Жаныбек казы боюнча бүгүн Кыргызстанда көп адамдарыбыз маалыматы жок. Ушул кишинин кандай киши болгон, кандай болуп куугунтукталган, кандай болуп кеткен, ушуну биз бир жалпы кыргыз элине билгизели, тааныштырайлы деп алып келдик. Максатыбыз, негизги максатыбыз ошол. Ал эми бул өзгөн шаары байыркы шаар. Кыдыр дарыган жер. Экинчи Мекке аталган Ордолуу Ош менен Улагалаш. Эрнест Турсуновдун калемине таандык чыгармага Жалал Абад театрынын бардык эмгек жамааты катышкан. Анткени спектаклдин негизги өзөгү көп элдин жыйыны менен байланышкан. Чоң көлөмдүү чыгарма болгондуктан бул жерде көп персонаждар, кирди чыкты ролдор көп болгондуктан бир артисттер, бир эле артист 2 же 3 жандан ашык ролду ойношко туура келип атат да. Пулуң жокпу? Пулуң болсо пулуңду дейт бул соодагер. Драмадагы окуянын чындыгын карапайым элге жеткирүү үчүн тарыхчылар бир топ жыл изилдөө жүргүзүшкөн. Жыйынтыгында Жаныбек басмачы деп таанылып келген адам эл жерине керектүү инсан экени далилденген. Чындап келгенде баягы өзүнүн элинин жерине керек болгон просто ошол туура эмес убакытка туура келип калган улуу касиеттүү инсандардын бири. Чыгармачыл топтун айтымында Жаныбек казынын өмүр баяны чагылдырган тарыхый драма жакын айларда өлкөбүздүн бардык аймактарында коюлат.